системдүү өзгөртүүлөрдүн бир гана тарабы сөзсүз түрдө иштебей ошондой мыйзамсыз иш аракетке баргандарды жоопкерчиликке тартып, элдин алдында мындай расмий алдаган ушул адам, кайтегелик көрсөткөн ушул адам, аракетсиздик кылган ушул адам, мыйзамсыз чечим чыгарган деп ачыкташыбыз керек да. Анан кийин байкасаң биздики кармалды деп мисалы маалымат чыгат, анан ошо менен унутулат да. Анан 3-4 жылдан кийин карасаң кайра келип кызматка отуруп алат. Мен ушул шайланганда эле эң эле биринчи көтөргөн суроолорум коллегаларыма, кызматкерлерге 10 жыл мурун ВИЧ-СПИДке инфекционный больницадан жугучурулган балдардын тагдыры эмне болду деп сурадым да. Анткени ошол кезде окуя болуп, митингге чыгып, Жогоркенешке чейин барышкандар эсимдеби, анан ошондо мен кызым менен кош бойлуу болгонуманбы, аябай эсиме жүрөгүмө калып калган экен да. Анан шайланып келгенден кийин макамым жетет. Ошол балдар эмне болуптур деп сурап, издеп баштагамда, канчалык деңгээлде чечилген депчи. Анан ушул рас бияктан келип ата-энеси жолугуп кетти келеринке. Анан жүрөктү мындай ыйлаткан ошол медицина кызматкерлер дагы деле иште экен. Эсеңиз, Кудай сактасын, андай менин катачылыгым үчүн ушундай канча адам жабыркады деп туруп, кайсы адам чыдайт? Моралдык укугу жок да алардын иштегенге. Жок да, тилекке каршы бардыгы дагы деле кызматта экен. Бирок кайсы ыйман дейбизби, мыйзам дейбизби, эмненин негизинде дагы деле жумушун алып баратышат. Канча адамга дагы буларды өзүнүн кайдыгерлиги менен дагы канча адамга ден соолугуна залакасы тийди, тагдырын бузушту. Эмнеге укук коргоо органдары ошону карабайт? Компенсациясы жарым-жартылай төлөнгөнү бар, төлөнбөгөндөрү бар. Азыр жанагындай катуу дарыларды ичип ден соолугун кармап туруш керек. Ал дарынын аркасы менен башка органдардын залакасына тиет, өзүбүз билебиз баарыбыз, туурабы? Күчтүү дарылар. Тыйын тыпыры барбы, жокпу, кайсы жумушка барат, билим алдыбы? Тагдырларын өлтүргөндөн кийин кайсы ары менен барып иштеп атышат. Анан кийин биздин ушул укук коргоо органдарыбыз, ушул жергиликтүү бийлик дагы каякка карап атат. Болбойт да. Ал өзү да ойлонуш керек да. Эстеңер, мына Японияда билесиңер, килтеген премьер-министри апасына дачага барганга мамлекеттин бензинин куюп алганын унутуп коюп, машинасы менен барып келген үчүн кызматынан өзү тапшырып кеткен. Жанагы килтеген дефолт болуп, ыйманы жол бербей. Мен ошондо болбойт деп. Жанагындай дефолт калып барып, Кореяда дефолт болуп, акчасы кулаганда ошону аналитика кылган, андан кийин ошого жооп бере турган министри өзүнүн боюнун ыргытып этаждан курмандыкка чалган өзүнчү. Канча элим мен үчүн жабыркады деп. Андай мисалдарды башка мамлекеттерге айтып кетерем да, толтура. Эмнеге биз намысты, бирди, ыйманды баарын унутуп коюп эле теледен чыгып айтабыз, ишке келгенде ошол адамдар дагы деле жумушта отурат.